Кыргыз шоу-бизнесинин көз кубанткан кыз-жигиттери Аваз Акимов жана Айдана Деканын сүйүү баяны. Таанышканыбыз, эң биринчи таанышканыбыз бул мен Айдананы клиптерден көрчүм. Бул бичи кыз болчу. Клиптерден анан бийлеп аткан жерлеринен көп көрүп, татынакай кыз экен деп, бул анда такыр эле кичинекей кыз болчу, мектепте окуучу болуш керек. Анан Однокласстен таап жаздым, кандай салам деп. Жазсам жазбайт. Кечке жаздым, жазбайт. Анан айттым, мындан улуу Канат деген байкеси бар. Мен Канаттын досу болом. Сен жөн эле байке катары жазып атам, коркпой эле кой десем, анан жазды. Анан тааныштык, анан ошентип таанышып калганбыз Однокласстен. Эң биринчи ошо мен клипке тартылып жүргөндөрүндү көргөн экен билген эмес. Мен Одноклассникиден Аваз Акимов деген баракча жазып калды. Мен такыр эле кичинекей кезимде Айганыш деген ырын угуп калчумун да, клипин көрүп калчумун. Анан мен үчүн Аваз Акимов деген уже чоң киши сезилчү да. Кичинекей чактан бир эле клипин көрчүм да, андан бери чоңоюп калса керек деп, чоң эле байке болуп калса керек деп жазса, мен фейк страница экен деп ойлочумун. Фейковая страница деп көп деле көңүл бурган жокмун. Анан кийин карасам жазып атат, кандайсың деп эле жазып атат. Анан карап көрөйүнчү десем, өзү экен да, официальная страничка. Анан бир жазганым эсимде, сиз менден улуусуз жазбай эле коюңузчу деп жазганым. Андан кийин жок, мен сага сунуш менен жазып атам, мен сенин байкең менен досумун, анан жакында жеке концерт берип атам. Анан Аппагым деген сонун бир ыр бар, ошону чогурдабайлыкпы, сен ырдаганыңды көрүп жүрөм, чогурдабайлыкпы дегенде, анан сездим да, мага мындай, кандай десем, серьезный жазып атат. Мындай иш менен жазып атыптыр деп, анан макул, анда жолугалык деп, анан келген, ырды угузган мен анда мамам менен эшикке чыгып, жолугушуп, таанышып, ырды угуп, анан кийин ырдап, дуэт ырдап калып, ошондон анан кандай десем, биринчи жолу көрүшүп, тааныштык. Билбейм, балким ал мамам менен чыгат деп ойлогон эмес окшойт, аябай жасанып. Машинада күтүп аткан, анан мен мамам менен келип эле машинага отуруп, кана ыр деп, ырды угуп, анан ошентип таанышып калганбыз. Биринчи жолу көрүшүп. Алгач ошол мен да атайын баратканда байкем машинасын сурап баргам. Өзүм машинам кичине анча эмес болчу, анан байкем машинасын сурап барсам, мама сөкө чыкты. Биринчи көргөндө ушул баягы мен көргөндөгүдөй эле, клиптегидей эле татынакай сулуу кыз экен. Мага өзү Кореенкага окшогон кыздар жагат. Анан мен типимдеги кыз экен, мен жакшы көргөн кыз экен деп. Ошо бир көргөндө эле жүрөктөр лок эте берди. Мен ошо баягы эле ой менен байке катары элестетип эле чыккам. Анткени мен ал кезде 18 жаштагы кыз болчумун. Даже 17 аягы 18ге карап. Жашынакай эле көрүндүм беле ошондой. Ал кезде менден аз 6 жаш улуу да. Ал кезде мен 18 болсом, ал 24 болчу да. Мен үчүн 20дан ашты деген возраст, мен үчүн казалось как будто чоң взрослый мужчина да. Ошондуктан мен эң биринчи эле көз карашым байке катары кабыл алгам. Анан кийин күндө сүйлөшүп, жазышып, Күреңкеевке келип алып кетип, үйүмө жеткизип, ар кандай таттууларды алып берип, ушинтип баштагандан кийин анан бир башкача жылуу сезимдер пайда болду. Биринчи менин көз карашым байке катары эле кабыл алгам. Айдана жасаган эң биринчи кадамды. Өзү эле көздөрү менен кайра көзүмдү карайт десе. Мен баштагам, анткени мен өзүм жактырып, ушул кызды мен баягы жанында жүргөндө элестетип, абдан жактырып калгандан кийин күндө бул окуган Күреңкеев училищесине барып алып кетем. Жөн келбей күндө идеальный бала болотом да, күндө буга таттууларды, шоколаддарды алып алат болчумун. Ошентип атып, анан акыры өз деле кийин алып келбей калганда өз деле мен машина менен келсем, машинанын эки жагын карап издеп атты таттууларды. Ошо. Өзү баштаган. Эң биринчи сунуш киргизгенде абдан көпкө чейин жүрдүк. 3 айдай сүйлөшүп жүрдүк. Байкеси болуп жүрдүм. Байкеси болуп күндө алдап шоколаддарды алып келем.
Анан бир күн оюмда эми сүйлөшүш керек, башташым керек деп ичимен ойлондум дагы барып бир мишка алдым. Зайчик. Зайчик. Мен үчүн баардык игрушкалардын баары мишка боло берет. Зайчик болчу. Алып анан алып барып айттым. Ушундай жүргөнүбүзгө, сүйлөшкөнүбүзгө 2-3 ай болуп калды. Сен мага жактың. Менин кызым бол, сүйлөшөлү деп айтсам, бул жок, мен азыр ответин азыр айта албайм. 2-3 күндөн кийин айтайын деди. Макул деп 2-3 күн күттүм. Анда деле айткан жок. Бир 5 күндөй күттүм ошойт. 5 күндөн кийин анан мейли дейт. Анан ошентип жүрүп калганбыз. Эсимде ошо зайчикке дагы эми эң биринчи мындай кандай десем, ал жаман ойдо эмес, ошо таанышканда бир тухиси бар болчу да. Башкача жыттанчы. Анан машинага киргенде эле мен келерде эле аябай себенчүбү, билбейм, сонун бир тухиси бар болчу, одеколон. Негизи эле ошентип себенчүрчүмүн анда. Тамаша. Сонун одеколону бар болчу, анан ошол жытты аябай жакшы көрүп, ами айтып берчүмүн да, одеколонуңуз жакшы, аталышы кандай деп көпкө чейин кызыгып жүрдүм. Анан ошо зайчикти берерде зайчикке да одеколону себип коюптур да. Анан үйгө барып комнатамда жатсам деле ошол жыт келет да. Анан каяктан деп таң калып, зайчикти жыттасам ошол жыт экен. Анан эмнегедир ошондо сездим да, жакшы көрөт окшоймун деп, ошондо сезим пайда болду. Мындай элестетип көрдүм да, мындай чогуу жүргөнүбүздү деп коет беле. Анан чынында эле жакшы көрүү сезим ошол кезде бар болчу экен. Анан макул дедим, мейли дедим. Кыз жигит болуп сүйлөшкөнүбүзгө көп болуп калды. Анткени биз көбүнчө аз болду деп эле айтканыбыздын себеби булар көптөн бери эле жүрүп, элди алдап жүрүптүр деп айтпасын деп биз аз эле болду деп коебуз, анча-мынча. Бирок жүргөнүбүзгө көп болду, 4 жыл болуп калды. Анан башында эми ар кандай болуп кетет. Ушунча канча жыл, 4 жыл, 5 жыл жүрсө деле бир уруштан сүйлөшпөй калып, анан бунун жеке жашоосуна дагы айдананын менин да жеке жашоомо терс таасирин тийгизбесин деп көпкө чейин айтпай жүрдүк. Анан баардыгыбыз экөөбүз бири бирибизге ишенип калгандан кийин карап көрсөк жакшы эле жүрүппүз, түшүнүп калыптырбыз. Анан элге айтууга туура келди. Андан кийин алдашка болбой калды. Эми кандай алдаган дегенде эле бул атайын элди алдайбыз деген деле ой эмес. Болгону айтып алып, анан кайра эртеси күнү жүрбөй калып, анан кайра жүрүп калсаң, анан элдер ойлойт, бул ырчыларың ошондой деп айтпасын деп атайын көпкө чейин сактап жүрдүк. Ар кандай кабыл алды. Эң биринчи баягы бизде көп ушундай сөздөр болот экен, ырчы кызды тим эле койбойсуңбу деген сыяктуучу. Айдан экөөбүз таанышкан кезде ырчы эмес болчу. Анан кийин баягы ырдап чыккандан кийин ушундай ырдатпай эле койсоң болмок деген сыяктуу көп сөздөр айтылды. Анан сен өзүң оштонсуң го, оштон эле албайсыңбы деген сөздөр көп болду. Кыскасы баягы мага деле таң калыштуу болуп кетти. Баягы жакындарыбыз деле ушундай сөздөрдү айтып атты. Эми жакын менин ата энем, бир туугандарым, жакын туугандарым болсо бүт барып мени колдоп, эгерде жакшы көрсөң, сенин ишиң, бул сенин өзүң жеке жашооң, биз кийлигишпейбиз, биз болгону колдоп турабыз деп алар болсо сүйүнүштү. Ой, бирок негизи эң башкысы эле ошо ата энең, бир туугандарың эле. Эми айтпайм башкалар жакшылыкты каалабайт деп, бирок эң чыныгы сени үчүн күйгөн баары бир ата энең, бир тууганың болот да. Ошондуктан эң негизгиси ата энең, бир туугандарың эмне десе, ошолорду угуш керек деп ойлойм. Менин туугандарым, бир туугандарым, ата энем абазды башынан эле жакшы көрүшөт. Жакшы көрүп, абдан жакшы кабыл алышкан. Мен деле башында көпкө чейин эмес, мындай, бирок мен мамам менен ортобузда сыр жок да. Ошондуктан биринчи күнү эле таанышкандан баштап эле мен айтып жүрдүм мамама, мындай жазат, тинтет деп сырларымды айтып келем. Анан кийин абазды жакшы көрөт.
6 жаш улуу болгонуна карабастан айтат тескерисинче жакшы токтолуп калган, сенден улуу, сени мындай кичинекей катары көрүп жакшы сени карайт деп өзүнүн жакшы сөздөрүн айтат. 6 жаш өтө деле чоң эмес го? Не знаю, мен үчүн чоң да сих пар. Анан эң негизгиси абазындагы ата энеси менен жакшы мамиледебиз. Эң биринчи таанышканымда эле ал кезде жөн эле коллектив болуп барганбыз да, коллегалар болупчу гастролдо. Кандай десем, кызы катары эмес, жөн эле ошо баардыгыбыз команда менен барганда биринчи таанышканда эле жактыргам, өзүм ата энеме окшош тургам, абдан жөнөкөй, жакшы колдору ачык, жакшы адамдар экен. Дароо эле жакшы таанышып, жакшы сүйлөшүп, абазындагы бир тууган иниси бар, баардыгы менен жакшы тил табышып, абаздагы менин туугандарым менен жакшы тил табыша алды. Демек, мен ойлойм эң негизгиси эле ошол болуш керек деп. Калгандардын сөздөрү мен уккан деле жокмун, билген деле жокмун. Ошондуктан билбейм деле, баары жакшы эле кабыл алышты. Кече жакында эле бир ошо кандай десем, азырында күлкүмүштө, ал кезде күлкүмүштө болгон эмес. Кечинде уктайын деп эле, жатайын деп эле, кой жатарда айтып коеюн уктадым деп чалсам, башкача да үнү титиреп, мындай аябай жини келгени билинип атат да. Анан эмне болду, жакшы элеби десем, азыр барам деди да. Андан кийин мен оюмда сюрприз кылат экен деп мындай ушундай ой келип кетти да. Анткени буга чейин бир жолу жасаганда ушундай сюрпризчи калп эле урушмуш болуп туруп, анан кийин подъезддин астына дос экөө мен жакшы көргөн пиццалардын баарын алып келип коюп ушинткен да. Анан кечээ дагы ошентет окшойт деп атайын жуунуп жатып алгам. Анан кийин кайра боенуп, жасанып, жакшыраак кийинип, мындай свободный эле, бирок жакшыраак кийинип алайын деп эле чыксам эле жүрү дейт да, бас деп эле. Анан кийин эшикке алып чыкты. Анан нары бери карап коюм, кайсы жерде шариктин учу көрүнөт же свечалар көрүнөт же эмне көрүнөт деп ушунчалык көндүрүп коюптур. Анан кийин эме еще бир проблема болду да, ошону айтып атат да, азыр ошонун баарын чечип келишибиз керек деп жини келип алыптыр. Анан кийин ичимен ойлоп койдум, жакшы актер экен деп. Жок, мындай болуп атпайбы. Мага бирөөлөр звонок кылып, сен Айдана девушкаң, кызың клубда жүрөт деп атпайбы? Айтып салды. Анан эми мен башында ишенген жокмун. Каякта жүрүптүр десем, ошол бир клубда жүрөт деди. Анан макул деп анан машина менен барсак, видео камерасынан көргөзбөй койду. Эми мен биринчи билип алайын дедим да, ким экенин, чын эле Айдана экен депчи. Анан Айдананы понтко алып койдум да. Чалдым да, каякта жүрөсүң десем, үйдөмүн дейт. Анан азыр мен барам дедим. Эми коркутсам айтып деп ойлодум. Эми мен ичимде ишендим, бирок баары бир мындай аябай ишендирип да качыптыр да. Бир эмес, 2-3 киши чогулуп алып, балким экөөбүздүн ортобузда мамилени бузгусу келем же иши мындай түшүнүксүз болуп калды, эмне үчүн антип коюшту. Анан авазга мына Айдана клубда эс алып жүрөт дейт да. Мен болбосо андай нерсем жок да. Анан келип эле сен клубка барып турсуң дейт. Мен кечке күлөм да. Алар айтып атпайбы, азыр видеодон сага көргөзөбүз, доказать этип беребиз деп атпайбы. Точно 100% ошол Айдана деп атпайбы. Анан келдим, анан келсем эле күлөт да. Мен аябай жиним келип атканын көрүп анан күлүп атпайбы. Күлбө дедим да. Күлбө, баса азыр мен сага бирдеме көргөзөм да. Анан экөөбүз эшикке чыгып, бул камера видео наблюдениени көрсөтөм деп мен ошону көрсөтөйүн деп ойлоп аткам. Мен сюрприз издеп жүрөм. Качан шарик көрүнөт. Басып баратсам эле кайра күлөт да. Эмне күлүп атасың десем, кана шаригиң, кана сюрпризиң, мен үшүп кеттим боло айтчы дейт. Анан ошентип бүткөн, бирок аягы көрдүк, ал эмес. Анан өзүм да бир аз уялып калдым. Туура эмес ойлоп алган үчүн. Ушундай учурлар болот бирок. Таптакыр эле башка чоңураак кыз экен деп койсун. Айдананын жакпаган сапаты мага. Башып айтасың го. Мен жок деп айтайын аттым. Жок, мен азыр эми баштап атпайм. Жакпаган сапаты деле жок. Бар анча-мынча, бирок Айданан кандай десем, кичине жайыраак кыймылдайт. Бир жака бүгүн эфирде турган болсок, мен силер мага 1 саат мурун айтсаңар, мен 2 саат мурун айтам да. Саат 2-ге чакырды деп бүгүн ошентип эле айткам. Анан келишибиз 5 болду. Ошондой сыяктуу баягы бир жака даярданганда аябай баягындай катуу кыймылдап даярданып жүргөндөй болот, бирок жылбайт да. Ошо бир эле жерде ушинтип жүрө берет. Анан аягы бирок кечигип барабыз. Мага жакпаган сапаты бул. Койчу, мен айтып электим. Азыр айтып кетейин. Кеч айтат.
Анан дагы бирөөсү аябай баягындай бирок башка жок экен. Айтпай до конца. Башка дагы эмне эле бар эле? Азыр айтайын деп аткам, эсимден чыгып калды. Мага жакпаган сапаты мындай өзүндөй көрөт да, өзү жарым саатта эле чогулуп бат-баттап баш жууп туруп эле чыгып кетет да. Мага ошо башын жуурда чыгат да, бол даяр бол, азыр мен барам депчи. Мен со үйдөн чыгып атканда чалам. Ошо үйдөн чыгып атканда. Мен сага жетип, эшиктин алдында жарым саат күткөндөн кийин анан чыгасың. Ошо үйдөн чыгып атканда. Үйгө барат. Жай кыймылдайт. Мага кеч айтат, ошон үчүн кечигебиз. Клаустрофобы. Клаустрофобы десең. Мен көбүнчө жанымды эркелетем. Мося деп эркелетем. Мага жаккан сөздөр, анан күчүгүм дейм. Азыр ушу үчөө менен эркелетип жүрөм, азыркы учурда. Мен Мось. Меники деле Мось. Азыркы Мося, меники Мось. Ошондой. Анан кылыктарынан көбү жагат. Ошон үчүн баягы мен өзү кичине капризнырак баламын. Ошон үчүн жаккан болуш керек деп ойлойм. Анткени кичине бир жери бирдеме болсо, көңүлүм калып калат. Ошол жери кайра көрүнүп анан жакпай баштайт да. Айданада болсо, көбүнчө шайыр жүрөт. Кээде эркелеп таарынат, ушундай ар кандай болуп погодада, аба ырайында болуп өзгөрүп турат. Ошон үчүн зерикпейм. Бир күнү келип аябай ачык болот, жаркылдап, подарка ала келип, ушундай бирдеме болуп, экинчи күнү болсо эркелеп кичинекей баладай болуп, ушундай болот. Үчүнчү күнү аябай настроениясы жок болот. Ушундай ар кандай болуп өзгөрүп турат. Ошонун баардыгын жакшы көрөм. Мындай түшүндүргөндү билет да, отношенияда, мисалы, бир нерсе туура эмес болуп атса, түшүндүрө алат да. Дароо эле мындай бир скандал болуп, же бир нерсе уруш кылбайт, биринчи түшүндүрөт, сеники туура эмес болду. Ойлонуп көрсөң, мындай азыр өзүң деле ойлонсоң, ошол жериң туура болуп атабы, же туура эмеспи деп, ушинтип мындай бир башкача кандай десем, тема менен элдешкенге аракет кылат. Эгерде бир нерсе, бир конфликтный ситуация пайда болуп баштасачы, ошол жери жагат да. Анткени мисалы ал деле мага эригишип кошо кыйкырып, кошо жини келип ушинсе деле болчу да, мындай эркекче туруп мындай ойлонсоң, азыр туура кылып атасыңбы же туура эмеспи деп, ушундай сыяктуу нерселер. Же болбосо мындай алдап кеткендери жагат да, мындай маанайымды көтөрүп кеткендичи. Же болбосо тескерисинче өзүнүн маанайы жок болуп атса, мындай жакшы сөздөрдү айтып койсом, бат мындай кайра маанайы көтөрүлөт да, ошонусу жакшы. Көкбет эмес да. Мен ойлойм, эркектин көкбет болгону эң начар болуш керек деп, кыз кишиге абдан татаал болуш керек деп ойлойм. Мырзасы көкбет болгон, андай эмес, абдан ак көңүл, бат эле маанайы көтөрүлүп калат. Ошонусу жагат, ак көңүлдүгү. Урушканда эркек катары мен биринчи кечирим сурайм. Анткени кыздар баягы кичине бизге караганда намустуураак да болот, эми баланын алдында. Ошон үчүн мен кечирим сурайм. Анан кантип кечирим сурайм? Мен унчукпайм, баягы кечирип койчу деп деле көп айтпайм. Болгону жакшы сүйлөйм, анан жакшы өзү жакшы көргөн тамакты алып берип коем. Анан ушинтип атып жазылып кетебиз. Анан экөөбүз жакшы сүйлөшүп калгандан кийин, жана ушундай болуп калган, аны сен туура түшүн деп эле айтып коем. Ушундай. Эми негизи мындай, мен жакшы көргөн тамактар менен ал дагы жакшы көрөт да деп койсоң, мамам да күлүп калат. Ошо бир нерселерди алып берип койсоң, тамак алданып калдыңбы деп ушинтип тамашалап калат. Бирок чынында эле маанайды көтөргөндү билет. Мындай өзүм монтип кечирим да сурабайт. Мен андай нерсени тескерисинче жаман көрөм. Эркек киши кечирип койчу деп ушундай сыяктуу нерселерди айтсачы, анан башкача ушундай сыяктуу азыркы айтып бергендей кылганда, чынында эле таарынычы унутулуп калат бат эле. Мага негизи белектерди абаз көп эле кылат. Мага жаккан, мага керектүү белектерди берет. Анан негизи эле абаз жакындарына, бир туугандарына, жакын адамдарынан эч качан аянбайт. Көңүлүн алып, маанайын көтөргөндү жакшы көрөт. Ошонусу жагат мага. Анан бизде көздөн ортобузда бир салт бар. Сөзсүз ар бир майрамда
сөзсүз белек беришибиз керек деп сүйлөшүп алганбыз өмүр бою деп. Анткени жочун өмүр бою белек берип ушу майрамдарды эч качан чекке какпай, дайыма чогуу майрамдап, кийин буюрса кандай десем, Кудайым буюрса балалуу болгондо бала чакабыз менен майрамдарды сөзсүз чогуу өткөзүү, сөзсүз бири-бирибизге ошо майрам күнү бири-бирибизге кандай десем, көңүлдөрүбүздү алып чогуу өткөзөбүз деген принципибиз бар. Эч качан мисалы бир майрамдарда жумуш деп белек бербей коймой же ушундай сыяктуу нерсе жок да, сөзсүз бир кичине болсо дагы көңүлүбүздү алып ушундай салтка айландырып алганбыз. Айдананын белектери жөнүндө айта кетсем, Айдана көбүнчө мындай свитерлерди белек берет. Анан жана Мирбек байке деле айтып кетпеди, кереги жок, мындай керексиз эле нерсе берет, бирок ойлоп көрсөң керектүү болуп калат экен депчи. Кыздар негизи ойлонгону ошондо окшойт. Шарф алып келип берсе деле бир күн керек болуп калат. Анан баягы көбүнчө бул баягы жалтыракка Айдана жакын, ушундай жалтырак жылтырактарга жакын өзү. Анан мага дагы кээде ушундай бир жалтырак жылтырактарды алып келип калат. Анан мен өзүм кичине серьезныйраак болгон үчүн уялам ал нерсеничи кийгенден. Бирок жакшы белектерин алып коем. Бир эме эсимде 2-3 жолу ушундай болгондо, бир нерсе алып берем деп, жанакындай мисалы гаджет же бир нерсе азыр модно болуп аткан нерсени алып берем деп заказ берем. Например, атай наушники, Apple Watch деген ушундай сыяктуу нерсе заказ берип карап отуруп, өзүмө кайра жабып кетип, мен эле алайынчы, сага заказ бергем деп суранып кайра жабып алам өзүмө. Мага белек берейин деп аткан белектер бүт өзүндө эле. Өзүмө жагып кетип кайра өзүм эле алайынчы десем, мейли дейт да. Анан эмне дейсиң ана? Жок бер дейсиңби? Эң романтикалуу күн бул биздин ар бир чогуу жүргөнүбүз романтикалуу, бирок биздин эң жакшы көргөн шаарларыбыздын бири мага деле мурда көп жакчу эмес, бирок Кореяга барып келгенден кийин абдан жагып калды. Бул биздин эң романтикалуу күндөрүбүздүн бири болду. Анткени Айдана Кореяны көп айта берчү, мен көп көңүл бурчу эмесмин. Корея киносун деле көрчү эмесмин. Анан бул барып келели, эгер мүмкүнчүлүк болсо деп жүргөн. Ошол убакта ал жактан мага чакыруу түшүп калды. Айдана экөөңөр келип концерт коюп бергиле Кореяга деп. Анан бизге жакты. Анан ошол жактагы абдан баягы Бишкектен учуп Кореяга барып конуп, ал жактан кайра ушунча 10 күн жүрдүк, 10 күн жүрүп 2 жума. 2 жума, 14 күн жүрдүк. Ошонун баардыгы абдан биз үчүн романтикалуу болду. Күндө бири-бирибизди көрүп, сүйүнүп, ушундай бир башкача сезимдер болду ал жакка баргандан кийин. Ар бир көз ирмем. Анан биз ойлоп койдук, ал жакты баягы өзүчө айтып коебуз, биздин баягы сүйүү шаарыбыз деп айтып коебуз. Сүйүү биз үчүн, мен үчүн сүйүү бул эми Кудай кааласа азырынча үйлөнө элекпиз. Буюрса үйлөнгөндөн кийин чыныгы сүйүү башталат деп ойлойм. Азыр болсо ушу бири-бирибизди жактыруу сезимдери менен жүрөбүз. Буюрса үйлөнгөндөн кийин ушул бир кичинекей үй бүлөнүн ата-энеси болуп, ушинтип бир кичинекей шаар болуп өзүнчө жашап, бири-бириңе мээрим төгүп турсаң, ар дайым бири-бириңди эркелетип, сыйлап турсаң, анан ошондой эле ата-энеңди баардыгын бирдей алып, баардыгын бирдей көрүп, бактылуу жашап турсаң, мен үчүн эң чоң сүйүү ошол деп ойлойм. Мен үчүн сүйүү бул ар бир нерсеге ар кандай сүйүү да. Мисалы ата-энеңе сүйүү, тууганыңа, досторуңа. Анан ошондой эле мамиледе деле. Мисалы кыз жигиттин өзүнүн бир убакыты бар, өзүнүн бир башкача сезимдер, башкача сүйүү бар. Ал нерсе башка жерден таба албайсың да. Үйлөнгөндөн кийин ал башка сүйүү. Анын дагы өзүнүн бир жакшы нерселери бар, башкача сүйүүсү бар. Кийин бала чакалуу болгондо анда дагы башкача сүйүү, мындай этап менен деп ойлойм да. Ар бир сүйүүнүн өзүнүн убакыты менен колдонуп, эч бир астыга шашпай же арткы жашоо менен жашабай, азыркы учурдагы сүйүү менен жашаш керек деп ойлойм. Мисалы, кыз жигитсиңби, кыз жигиттин сүйүүсү менен жүр, доссуңбу, дос сүйүүнү жаша, үйлөндүңөрбү, үй бүлөнүн сүйүүсү дегендей ушундай сыяктуу этап менен сүйүүлөр болот деп ойлойм. Ар бир нерсеге өзүнүн сүйүү
сүйүүсү бар деп ойлойм да. Мисалы өлкөңө, элиме ушундай сыяктуу ар кандай сүйүү, ошондуктан жүрөккө ошо бир чоң сүйүү топтолот болуш керек деп ойлойм. Фрикасе, мясо по-казахски, шорпо. Мен жакшы көргөн тамагым фрикасе, лагман. Кара. Ак кара. Каникулы деген кино. Каникулы деген комедияны жакшы көрөм. Панайотов мен Лариса Долинанын «Лунная мелодия» деген ырын көп ырдап, көп угуп калат. Балким ошол деп ойлоп калдым. Жактырган ырым Ильяс Абдыразаков байкебиздин ырларын жакшы көрөм. Муну жакшы көргөн, Айдананын жакшы көргөн тамагы лагман. Негизи бир тамакка эч качан бир тамакты жакшы көрбөйм да. Ар кандай тамактарды жакшы көрөм. Анан мага көбүнчө экинчи тамактар жагат, экинчи блюдо, сухой тамактар. Бир определенный бир тамагым. Эми ушундай лагман сыяктууларды жей берем. Андан жакшы көрүп жейм да. Анан бирок бир эле тамакты мына ушуну аябай жакшы көрөм деп айта албайм чын. Розовый. Розовый. Каникулы. Каникулы. Ал деле көптөн бери окуй элек болуш керек. Акыркы окуган китебим «Рыжая ворона». Тебе не будет больно деген немеси неле? Ошолорду көп жакшы көрөт ошорду. Ырчысы Ариана Гранде. Азыркы учурда Ариана Гранде, Seven Rings. Брэд Питт. Уилл Смит. Бардык жаштарды сүйүү майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Жана ошондой эле ар бир жаштарга каалоо тилегим тунук сүйүү каалайм. Жөн гана бири-бирин алдоо эмес, чын жүрөгүнөн сүйүңүздөр. Бул күнү баягы эки жаштын эле сүйүүсү болбостон ата энеге, мекенге жана ошондой эле кыргыз элине сүйүүңүздөр абдан күчөп, толуп өнүксүн. Майрамыңыздар менен дагы бир жолу. Бардыгыңыздарга чынында эле тунук сүйүү каалайм. Абаздын сөздөрүнө кошулам. Сүйүү анан сулуулук дүйнөнү сактайт деп жөн эле айтпайт болуш керек. Ошондуктан бардыгыңыздар сүйгүлө, бул абдан сонун сезим. Бир гана сөзсүз түрдө өзүңдүн жакын адамыңды, өзүңдүн жарымыңды сүйгүлө, андан тышкары элди дагы, жаныңардагы адамдарды сүйгүлө. Эч качан бир кандай десем негатив болбосун. Бир гана сүйүү сиздерди курчасын. Сүйүү дүйнөнү сактайт. Баарыңыздар сүйгүлө. Биз дагы сиздерди сүйөбүз. Аман болуңуздар.